Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Маданият Тарых телеканалында түз эфирдеги Күү теги телекөрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы комуздун жасалыш өзгөчөлүгү. Ушул темага байланышкан суроолоруңуздар, ой пикир сунуштарыңыздар болсо 64 00 62 65 42 04 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн коноктору Намазбек Уралиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, уста. Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер, тарыхчы, күү билерманы. Ошондой эле Сураган Айдаралиев, бир канча республикалык, эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүсү, уста. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Дастан агай, улуулата сөздү сизден баштайын. Сиз алдыңызда мына өткөн залткаллардын комуздары жөнүндө сөз кылсак, атай атабыз Акбоор деген комузду черткен экен. Карамолдо атабыз Тор Жорго деген комузду черткен экен. Ал эми Ыбырай атабыз Кер Жорго комузду пайдаланган экен. Сиз убагында 1995 жылдары республикалык деңгээлде кароо сынактарды өткөргөнсүз. Комузчулардын башын бириктирип, ошондой эле усталардын дагы башын бириктирип, комуздун деңгээлин көтөрүү маселесин убагында чоң деңгээлде алып чыккан экенсиз. Ушулар жөнүндө кеп козгоп сөздү баштап берсеңиз. Союз убагында комуз өнөрү бир топ өксүккө учурады. Буга эки себеп болгон. Биринчиден идеология. Эскинин баарын унутабыз, эскинин баарын жок кылабыз, жаңы алтын доор курабыз. Байманаптарын доору деп, таптык күрөш, элди эзүүчү деп тескери маанайда баалап өткөн кеткенди, ошонун кесепети дагы комуз өнөрүнө бир топ тийди. А экинчи себеп классикалык музыкага, Европа музыканын биринчи орунга коюп, комузду фольклор, элдик бир аспап дегенде өгөйлөнгөн мамиле болду. Ошол эки себепке тиешелүү комуз дүйнөсү бир топ өксүдү. Союз тараган убакта комуз аспаптары илгери ата-бабаларыбыз жасап урунуп жүргөн комузга салыштырганда кыйла төмөн болуп калды. Себеби кыял деген бизде азыр да бар. Эми алар мындай чоң комузчуларга ылайык комузду бийик деңгээлде жасай албай, сатыкка, белекке деген комуздарды жасап жүрүштү. Ошон үчүн комуз усталарын башын кошуп 95 жылы бүт Кыргызстан боюнча чапкан комуз аспаптарын кароо сынагын өткөрдүк. Аны бир калыс адам өзү каттап, калем менен номерин коюп капкага, калыстар тобу комуз аспабын сынай турган ал убакта болушмад Азимов Раматлык, Мукул Абылов, Асан Кайбылдаев, атактуу бир топ комузчулар, жакшы түшүнгөн, билген комузчулар калыстар тобуна кирип, алар 162 комузду баалап беришти. Ошондо биринчи байгени Кенчинбаев Оразабай белгилүү уста, экинчи байгени Намазбектин чапкан комузу калыстар тобу билген жок, бул кайсы устага таандык экен. Анткени номери гана бар болчу да. А бул кайсы устага таандык, аны бир эле киши билчү. Ал калыстар тобуна кирген эмес. Ошентип мына сураган иним болсо ошондо ардак грамота менен сыйланып, бирок ошол кароо сынак чоң түрткү болду. Ошондон кийин комуз аспап абдан бийик сапатта жасалып калды. Себеби кээ бир комуз усталар түшүндү, мындай мамиле кылган болбойт экен, жакшы өрүк керек экен, жакшы капкак керек экен, мындай жакшы чабыш керек экен деген айтылбаган нарт ошондо усталардын арасында кетти. Бүгүнкү күнгө чейин комуз аспабы ошондон бери кыйла бийик сапатка көтөрүлдү. Комузда азыр айып жок. Айып эмнеде? Айып кылда. Кылга көңүл бурбай келатат комузчулар. Себеби адамды сүйлөткөн тил комузду сүйлөткөн кылы. А кылга көңүл бурбайт. Жанагы жибек жиптен же болбосо капрон лескадан же нейлондон мунун баары ичеги кылга же болбосо кеткутка жетпейт экен. Агай, колуңузга Карамолдо атанын комузу, Чалагыз Иманкулов атабыздын комузу тийген экен.
Булар кандай себептен колуңузга тийип калды? Чалагыз аксакалдын комузу ошол усталардын кароо сынагына бирөө алып келип, а кишинин комузун коюптур. Биз билген жокпуз. Аны кайсы уста чапканын айтылган жок да. Анан калыстар тобу дагы ошол комузга бийик баа берген. Кийин сураштырсак, а киши бул комуз Чалагыз аксакалдын комузу экен. Анан ошол алып жүргөн адам менен сүйлөшүп, ошентип мен ал убакта сатып алгам. Кымбат баалуу эле, бирок эми мындай комуздарга баа жок да, баа жетпейт. Эми Молдокемдин комузу мага кечирээк тийди. 2006-жылы мага чалып бир жигит айтат, Молдокемдин комузун алып келдим. Анан мен ойлодум, дароо эле акчага баалайт го деп сурасам, жок, акчага эмес дейт. Анан жолугуп сурадым, бул чын эле Молдокемдин комузубу десем, бир топ сүрөттөр менен далилдеди. Көрсө, ошо жигиттин чоң атасы Молдокемдин бир тууган жээни экен. Тууган болгондон кийин үйдө, жайлоодо түшкөн сүрөттөрүн мага көрсөттү. Бир-эки сүрөттү мен өзүм алып калдым. Демек, Молдокемдин комузу экени шексиз болду. Бирок кор болуп калган экен, чарасы сыныптыр, капкагы сыныптыр. Урунбагандан кийин эми таптакыр эле мусапыр комуз болуп калган экен. Анан убакытта көлгө Кенчинбаев Оразабаев устага барып, бир түнөп, капканын чарасын баарын оңдоп түзөтүп, ошондон бери ал комуздун кабын бу сураган иним жасап берген. Мындай комузга баа жок албетте. Ошон үчүн абдан бекем кап кылып, азыр ошо капта сактап келатам. Себеби Молдокем көз өткөндө балдарым комузчу болобу деп ырымдап жээни алган экен. Анан 20 жыл өттү, балдары комуз кармабай калды. Комуз тамдын чатырында жата бериптир. Ким баалайт? Кийин музейге беребиз деген сунуш болгон экен. Анан чоң атасы айтыптыр, музейге болгондо жок болот бу. Музейде ким баалайт муну? Бул чертилип жүрсө, колдонулуп пайдаланыш керек. Бул улуу мурас. Ушу комузду бааласа бир эле киши баалайт. Бар ошол жака алып барып бер деп тапшырма бериптир небересине. Анан небереси мага келип бекер эле ушул сактап жүрсөңүз болду деп ошондон бери бул комуз менин колумда. Ачык айтканда бул кыргыз элинин сыймыгы. Ооба. Бул баа жеткис мурас. Дагы бир нерсе, комуз усталар изденүү менен чарасын чоң кылып, чен өлчөмдөрүн өзгөртүп, жакшы үн чыгат деген үмүт менен. Бирок мен баарын айтып атам. Мен Молдокемдин комузунан ашып кеткен. Агай буюрса, бул комуз таберик болуп биздин колго калган турбайбы ишеничтүү адамдын колунда? Буюрса сиздин колуңуздан алып чертип турат экенбиз. Комузчу аттуу баштуу, көрүнүктүү, күү жаатын изденген балдар сөзсүз сиздин колуңуздан барып чертип турат деген ишенимдебиз. Ырымы бул чоң. Молдокемдин комузун черткен комузчу талаада калбастыр. Намазбек агай, сиз күү менен комуздун жаралышы мезгилдеш дейт. Ушул күүлөрдөн чертип бербейсизби? Жакшы болот. Камбаркан күүлөрүнөн. Бул жерде Карамолда атанын комузу бар экен. Шуну кармап бир өзүнүн бир насихат деген күүсүн кайрып коет.
сиз убагында Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль түзүлгөндө 87-жылдары. Ошондо Устакана филармониянын Ордолов филармониябызда уюштурулган экен. Ошону сиз жетектеп, ошону түптөп башында сиз турган кез ушул өнөрүңүз боюнча айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мен институт искусствону 85-жылы битирдим. Анан ошо сразу эле Ташкентке кеттим да. Ошол жакта өзбектердин музыкалык фабрикасы бар болчу. Ошол жака барып иштедик. Эми кандай аякта бир 6 ай ученик болуп жүрдүм. Өзбектин дойрасын жасап, урбабын жасап, тарын жасап, анан үйрөнүп алгандан кийин 87-жылы кайта келдик. Бияка ага кезде Фрунзе болчу. Фрунзеге эксперименталдык устакан ачтым эмеде, филармонияда. Ошондон ачып, ошол жерде Кыргызстандын Булуң бурсуна аспаптарды жөнөтүп турдук, жасап. Анан ошол жактан дагы шакирттерди даярдадым да. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда биринчи жолу скрипка жасаган бала Турат Акунов. Мына бул Нурлан Ишанов, Мирбек Манатбаев, Марат Берикбаевдер ошолор чогуу иштедик. Ошол жерден үйрөтүп ошо уядан учурдум десем болот да. Ар кайсы аспаптар Ар кайсы. Мисалы Марат Берикбаев агай кылгыякты Кылгыякты жасайт. Кылгыякты азыр Кыргызстандан андан Нурлан Ишанов агай үйлөм аспаптарды аябай изилдеп ошолордун баарын жолго койдук да. Ошол жерден мастерскойдо анан жолго коюлуп, анан азыр мына көрдүм, Кудай ага кезде 85-87-жылдары эчтеке деле мындай ылайыктуу аспаптар жок болчу. Комуз, ооз комуз, анан эме жыгач ооз комуз деле кыяк бар болчу. Азыр мына Кудай шүгүр аспаптын саны көбөйдү. Андан башка сиз жана лат беренеси бар комуздарды да жасап жүрдүңүз. Оркестр ошол мезгилде оркестр үчүн жасап жүрдүңүз. Өзүңүздүн чыныгы комузду жасап келатасыз. Мисалы үчүн бул оркестрланган аспаптар мисалы үчүн зым кыяктуу, 4 кылды скрипка сыяктуу да. Ошону жасап бердим Орозов оркестрина. Камбарканга да бир топ аспаптар жасап бердим. Мериан, азыркы Мериан астында да эл аспаптар бар го. Ага да көп мындай эччү аспаптар жасап бердим. Мисалы үчүн плектр, кылгыяк, альт кыяк, примагыяк. Бүт эле музыкалык аспаптарды. Европалык, өзүбүздүн улуттук аспаптар сыяктуу. Намазбек агай, сиз дагы ушул кароо сынакта айтып өткөндөй 2-орунду алган экенсиз. Ушул аспапты жасаганда кимден үйрөндүңүз? Устачылык Бул негизи сөзүмө сразу эле түшүндүм. Мен чоң атам өзү комуз чапкан, боз үй чапкан уста болду. Ошонун жабдыктары калыптыр да. Анан бир комуз сопуноп койгон экен, аны жасап бүтүрсөм атам агороттон бир өрүктү жыгалы деп анан ошондон о комузду башынан аягына чейин 7-класс окуп жүргөн. Ошондо мен 13 жашта экенмин. Мен 6 жаш менен окуп калгам. Ошондо мына азыр ойлосом мына о комуздарды көрүп жүргөн экенмин. Ошол комуздун үлгүсү менен чабылган мынакей. Чакан элпек комуз. Анан кийин окуп калдык. Орто мектепти окуп бүткөндөн кийин искусство институтун бүтүрүп, аны иштеп жүрдүм. 86-жылга чейин иштеп жүрүп, анан бир күнү эле мени бир Кудай кандайдыр бир ушундай бир аян бердиби же кандай билбейм. Бардым дагы жумуштан арыз жазып чыгып кеттим. Үйдөгүлөр ыйлашты. Бу кандай жумуштан чыгып кетет? Эми кайсы жумуштан иштейсиң? Мен комуз чабам дедим. Филармонияда иштеп жүргөнсүз? Жок, анда тиги Чолпон атада иштечимин. Жанагы аткаруу комитет, шаардык аткаруу комитет, горисполком деп койчу ушул жерде. Анан ошондон баштап мен комуз чабып келатам. Комуздун эми бизге ата бабадан кан менен ошол кандайдыр бир ушул көкүрөк менен берилген болуш керек. Себеби мен ошол чөйрөдө чоңойдум да. Чоң атам эртеден кечке чейин комуз чертип отурчу. Кичүү баласы Бекбай абам ал дагы ошол үйүнүгө комуз чертип, биздин өзүнчө эле бир чоң музыкалык үй болчу да. Ата бабалар кандай ыкмада чабышкан? Эми мына ошону айтып берейин. Бийиктик, өзгөчөлүктөрү, ыкмалары жөнүндө айтып берсеңиз. Бул комузду ошол жанагы жапайы өрүктөн чабылган. Анан аны кыкка көмдүк. Азыр эми ал методду колдонбойбуз, бирок ушул кыкта бир
3 ай жатты. Ошол тиги немеден кородон бир тележка чоң жанагы трактор менен кык түшүрүп, ошого көмүп, ал кык ысып, абдан бул жогорку температурага чейин ысыйт экен. Ошондо бул өрүктүн чайыры чыгат экен дагы, ушунда катуу абалга келет экен. Анан ошону чоң атамдан калган керки чоту. Анан жанагы анча мынча өгөөсү бир аз ошол жабдыктары бар экен. Ошолор менен анан жанагы айнек менен кыргылап, ал кезде азыркыдай эме жок. Болгон ошол бир 3-4 эле жабдыгы бар болчу. Ошон менен чаап отуруп, мына ушул комузду чаап алдым. Анан ушул кезге чейин көтөрүп жүрөмүн. Бул сиздин алгачкы жасаган комузуңуз. Мындан мурда да бир комуз жасагам. Ал чоң атамдын үлгүсү өзү чаап мындай кургатып койгон экен, заготовкасы бар экен. Ошону чаап койсом, анан менин атам өзү көрүп, ин колунан бирдеме келет дегендей кылып, анан бир өрүктү жыгып туруп, анан чоң өрүктөн бир жалгыз ушу комузду чыгарып атпайбы? Анда жакшы билбейбиз. Азыр болсо азыр бир өрүктөн канча комуз чыгарасыз? Эми азыр өрүк эгер жарактуу болсо, аны тилип, материалды көп коромжу кылбай, бир нече комуз чыгарып алса болот. Эми ушул комузду чертип берейин. Чоң аталардан калган күү, Карамолду атанын кайра качпа деген күү. Кыргыз эли илгери жоокер болгон да. Ошол жоокерлерди ошол майданга аттанып атканда кайра качпагыла, элди жерди коргогула дегенде чыккан күү экен да ушу. Рахмат. Сураган агай, сиз комузду туюк чабышат. Сиз кайсы бир бөлүктөрүн кураштырып чабасыз. Анан андан башка мына могул жерде казак
комуздардын домбурасы турат. Бул сиздин чапкан домбураңызды Казак президенти Нурсултан Назарбаев алган экен, чертип жүрөт экен. Анан өзүңүздүн чапкан комузуңузду алып бир курама комуздар жөнүндө айтып бербейсизби? Куюк чабылган комуздан айырмасы кандай болот? Мына боорукки чаптама комуз. Кантип пайдаланыш керек? Муну эми жыгачты аябай кургатыш керек да. Баягы эң чегине жеткизип кургатыш керек. Анан кээ бирөө суу ийип, суу чаап туруп эле неметип койсо, ал жыгачпай кургагандан кийин кичирей баштайт да. Ошон үчүн жана бул клей чыгып кетип аткан, ошо Ажырап кетет. Ажырап кеткен. Мисалы үчүн мына бул оюп чапкандан караганда бул кичине экономичный да. Мисалы үчүн Биздин көрөрмандардан суроо бар экен. Саламатсызбы? Сиздин сурооңузду угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, суроо бере бериңиз. Даңдаксанагай комуздун кылы жөнүндө айтып атпадыңыз, ошол үзүлтүк болуп калды. Ошонун кыскасын айтканда, бул антып комуздун кылын кандай материалдарды кылыш керек, ошонун кубуз келип атат да. Рахмат сурооңузга. Анан мисалы үчүн жана оюп бир чапкан комуз, мисалы үчүн бир жыгачтан бир комуз чыкса, а момундай ойгондон 5 комуз чыгарса болот да. Бул эми башынан эле айтып келатам. Бул аябай экономичный. Мисалы үчүн жана театрлык коомдо бир устакана бар эле. Илгери Дастан байке айтпадыбы? Ошол кезде ушундай алар ушундай комуз чапчы, жана бук жыгачтанчы. Сырты жылтырак, ичи калтырак болчу. Ачсаң ичинин баары эле пөркө менен алып тазалап эле жана эптеп сыртын лак менен жылтыратып коюп эле анан сатыкка чыгара берчү. Анан ошондо мен барып ошакта көп иштеп жүрдүм, карап барып жүрдүм. Ошондо короосунда момундай болгон чоң опилкалар. Мисалы үчүн чарасынан чыккан опилкалар чыгат да, откот болчу. Ошондо жана телешка кылып үйлөрүнө орустар алып келип атчы. Аябай ичимге ич аябай. Эмнеге ушундай? Мен ал кезде Ташкентте үйрөнүп келип да ушундай жасайлы десек, болбой коюшкан. Жок, ушундай эле болот деп. Анан биз бир орус бар эле, Иванов деген. Экөөбүз ушунун баарын эме кылдык да, иштеп чыктык, ушундай болот деп. Кураштырган. Мисалы үчүн жана гитара, скрипка бүт эле ушундай кураштырып жасалат да. Эмне үчүн алар кылымдан кылымга чейин сакталып келет. Ошо, значит, алып жүрүш керек, жакшыраак. Пайдалануудан. Кээ бирөө тыргып тийсе эле любой деле аспап эметет да. Же болбосо ным жерге коюп коет. Ным жерге коюп койсо, ошон үчүн жана азыр чехол тигип атабыз, кабы. Ошо менен постоянно алып жүргө жакшы. Андан башка мисалы комузду жаңы үйрөнчүктөргө ушундай курама комуздар аябай эле керек болуш керек. Жок, керек дема. Анан өзүңүз Мени деле тигин менен айырмасы жок мына. Сиз кантип сынап бүткөн комузуңузду кантип сынап, жыйынтыгын кандай текшересиз? Эми комузду кичине черткенди билиш керек да, жасагандан кийинчи. Анан кээ бирөө мисалы үчүн билбеген усталар жасаса, сразу эле эмесин кетирип коет да бизге. Үн бийиктиги туура эмес болуп калат. Бул жерде уклону туура эмес болуп калат. Сразу эле билинет, бул жерден элпек кетсе эле комуз жакшы да. Ушундай элпек болсо комуздун аябай баары жакшы болот да. Анан үчүн да мына бул домбураны жасадым. Домбураны мен жана айтып кеттиңиз го. Биздин Казакстан президенти эмеге Назарбаевка ушундан бир домбура жасап берген, президенттер алып барып беришкен. Азыр өткөндө телевизордон көрдүм, мен домбураны көтөрүп чертип жүргөн. Бул жер эме койгон да, ойларды койгон. Анан бул жердин эмесин бөлөк чыгылган. Ошо көрдүм, сразу таанып. Агай дагы көрөрмандардан суроо бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сиздин сурооңузду. Карындашым, мен өзүм 60ка чыгып калдым. Бирок эме оюм бар эле, тиги бир комуз чапсам дегенчи. Каерден үйрөнсөм болот? Сураган агай, сиз жооп бересиз го. Эми азыр мына өткөндө Дастан Исламович мамлекет катчы болуп турганда, ошол кезде приемный жасылып киргенбиз бул кишиге. Анан ошол киши жер сурап киргем да, бир мастерской курайын депчи. Это 2007-2008 жылдар болчу. Анан ошол кезде Ногоев болчу, эме мэр. Ошол кишиге виза коюп берген. Акцион эле
үйүн жанынан бир жел берип бер депчи. Мына ошол жерден эптеп ошо азыр Туңгус кичи микрорайонунда бар 6 сот жери алгам, ошол жерден курулуп эметип атат. Жаңы эле документтери бүтүп, буюрса курга разрешениясын алдым да. Курганда болот. Шакирттер Анан буюрса эми бүтүп калса, бул 2 жылда бүтүп калар, анан мага келсин. Ошону үйрөтөм, пожалуйста. Дастан агай, жана көрөрмандардан суроо, кылдын ичеги кыл боюнча. Мындай маселе. Биринчиден комуздардын чен өлчөмү жөнүндө изденүү болду, мен айтпадымбы. Бирок Молдокем менен Чала кыз Аксакалдын комузун колго тийгенден кийин мен баарын айтып атам. Комуз аспабына 3000 жыл далилденип чыкты. 3000 жыл ичинде биздин бабаларыбыз дала изденүүдөн өткөн. Далай түрлөрүн жасап, ошон үчүн бул эң мындай бийик деңгээлдеги үлгү деп мен тааныйм. Себеби бабаларыбыз минтип айткан экен, чарасын чоңураак чапканда чең өлчөмүн кууп, добушу үндүү болсун дегенде комуз мурду менен сүйлөгөн адамдай күңкүлдөп калат деп койгон. Бул тили так болбой калат деген. Кинкилдек комуз. Кинкилдек комуз болуп калат деген. Бул бабаларыбызды эми билген да, анбаанда. Биз эми ал катага жол бербей эле, анын чең өлчөмүн куубай эле, тили так болсо, тили так сүйлөсө, ошону көздөш керек. Эми кылы жөнүндө. Мына комуз аспаптар азыр жакшы. Капкагыдагы Мари Карагайдан баары жакшы деңгээлде чабылып атат. Бир гана комузчулар жалкоолонуп, кылына көңүл бурбайт. Мен Кыргыз алтында иштеп жүргөндө 60тан ашык өлкөгө иш сапар менен бардым. Барган өлкөдө гитаранын кылы нейлон болобу, капрон болобу, ошо кыл дүйнөсүнүн баарысын атайын чоң дүкөндөр бар. Ап келип отуруп, комузга тагып отуруп, аягында мен бир пикирге келдим. Ичегиден өткөн кыл болбойт. Мына Намазбек иним чертти азыр, абдан жакшы. Бирок баары бир чыңкылдап турат да, тембри, мындай бир өзүнүн угумдуулугу бөлөгүрөөк. Биздин бабаларыбыз бир күндө 2 алмаштырып чыккан кээде, кылды. Биз жалкообуз азыр. Бир кыл тагып коюп, 3 ай чертиш керек же 4 ай чертиш керек. Ошон үчүн биз мына комуздун сүйлөгөн тили кыл, а кылга биз көңүл бурбайбыз. Намазбек агай, койдун ичегисинен кыл жасоо маселеси чындыгында колго алынбай келатат. Азыр мисалы биз дээрлик көрүп билбей калдык. Анан ушул түшүнүп атам. Кыл маселеси бул мен ошол айтып атпайм кичинекейинде чоң энем жасаган ичеги кылдар бир чамадан толтура болчу. Себеби 2 күнүн биринде эле кой союлат. Үйгө көп киши келет. Мына ошолордун ичегилеринен эле улам кыл жасап, анан кийин түрүп эле тиги чамаданга сала берсе, жыгач чамадан болчу. Ошонун тиги ичи толтура калды. Анан комуздар бирөө эмес, 4-5 комуз бар. Баарыбыз бирден көтөрүп жүрөбүз, балдар. Анан ошондон бирөөбүз кылын үзүп салсак, ошо замат тагып койчу. Ошо кылды. Анан кийин чертип ошо менен чоңойдук. Ичеги кыл менен чоңойдук биз. Агай, бизде көрөрмандардан суроо бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Аны кандай жасашты да көрүп чоңойдук да биз. Анын зоот кыягы деле жок. Жасаса болот. Бирок тилекке каршы илгери кыргыз кара койлор бар болчу мен бала кезде. Ал кыргыз кара койлорун жанагы уяң жүндү кой келгенде баарын тең кырды. Баарын тиги талаадан барып эле машина менен барып ошол жерден муздап туруп эле машинага жүктөп бөлүп алгыла коюңарды деп ушинтип күчкө салып жок кылган ошо кара койду. Андан кийин кыл жок калды бизде. Уяң жүндү койдун кылы бышык болбойт экен, ал үзүлө берет экен да. Кандайдыр бир кылга жарабаган, тиги комуздун кылына жарабайт экен. Эми Союздагы мына эс кайран болуп урады, колхоздун баары таланып кетти. Уяң жүндү койда калган жок. Азыр жанагы чака куйрук кыргыз коюбу же жанагы Эдилбай деген коюбу иши аралаш койлор чыгып калды. Ошолордун ичегисинен жасап жүрөбүз бизде дагы деле. Бирок алар деле мындай жарактуусу болбойт экен. Могу биз эмне үчүн могураки капрон кылып тагабыз? Бул биринчиден күүгө туура келет. Ичеги кыл деген бат үзүлүп калат да. Ал эми мисалы үчүн кардар ошол комузду
жок дегенде бир жарым жыл чертиш керек. Жок дегенде жарым жыл ошо кылды колдонуш керек. Бул айла кеткендей болуп калат. Мисалы үчүн чет өлкөдө мунун баары жолго коюлган. Японияда жанагы Киото Агай, деген көрөрмандардан музыкалык суроо бар аспабы бар. экен. Кой турсаң, мен айтып берейин, анан кийин эмет. Ошол Киото деген аспабына заводдон кыл чыгарып берип турат. Мына бир Кытайда деле коңшу көп музыкалык ушундай комузга окшогон аспаптары бар. Анын бир эмес 20 кылы бар. Ошол кылдардын баарын тең заводдон чыгарылган кыл менен колдонот. А биздин тиги ушул 3 кылдуу жалгыз комузубузга кыл чыгара албайбыз. Агай, кыл боюнча анда маселе жолго кое өтө турган. татаал экен. Анда биз койлордун породасындагы өзүбүздүн чыныгы кыргыз Ооба. койлорду багып, анан кылды тагып черткенге жетишүү бул убакыттын келерки учурдун маселеси экен. Бабаларыбыз айтчу экен, түлкүнүн ичегисинен эң мыкты кыл түлкүнүн ичегиси. Агай, суроону кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп атабыз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Матчылык. Саламатсыздарбы? Мен Намазбекке суроо берейин дедим эле. Жанагы комустун деген ичке ичегиден жасайт кылдарын деп атпайбы? Ошодеки ичке ичегини койдун биз таштап эле салып атпайбызбы? Ошону кандайдыр бир алса, мындай элдер жөн эле бекер деле берет эле деп ойлойм. Анан ошол билген силердин көзүңөр бар да балдарга үйрөтүп, ошо шакирттерге чыгарсаңар жакшы болот эле. Антесе бул унутулуп таптакыр тиги билинбей. Сурооңузга рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул Дастан Исламович, бул абдан маанилүү суроо да. Мына азыр эле теле көрүүчү өзүнүн сунушун айтып атат. Ушу жанагы ичке ичегиси, ач ичеги деп коет. Ошону жөн эле ыргытып салабыз деп. Эми ошону бир жерге топтоп, заготовка кылып берсе бизге жакшы болот эле. Бул үчүн мастерской керек. Мастерской куруш үчүн жери керек. Устакана маселеси. Устакана маселеси азыр чечиле элек, мисалы үчүн. Ар кимибиз өзүбүздүн бир кичинекей бир булуң бурчта тиги кичинекей бир комнатада условия жок болуп иштеп атабыз да. Муну деген жолго коюш үчүн бир кандайдыр бир ошол жер бөлүп берсе, жерди анан кийин ошол жерден анан балдарды үйрөтүүгө кабыл алып, ошол жерден бир мастерской, устакана салып алып туруп анан кийин иштесек болот эле да. Туурабы? Ошон үчүн бизге колдоо керек болуп атат азыр учурда. Жогорку бийликтен колдоо керек. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, көрөрман? Саламатсыңар. Саламатчылык. Мен кыл жөнүндө кеп кылып атканыңардан айтайын дедим эле. Биз суроо берип. Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз. Илгеркилер эчкинин кылы эме ичегиси жакшы болот, койдукуна караганда. Бышык болот деп айтчу эле. Анан эчкиникин айтпайсыңар, койдукунун айтып атасыңар. Дастан агай, Намазбек. Эчкинин ичегисинен деле жасаса болот. Ооба, жасаса болот. Андан деле эми илгери көбүнчө эчкини көп бизде көп бакча эмес да. Аны баккан киши бакчу. Эчки көп тынчы жок болот деп көбүнчө кой бакчу. Туура. Анан эчки анча көп деле союлчу эмес. Тиги анан кийин бирок эчкинин ичегисинен жасаса болот, эң жакшы болот. Ооба, билем аны. Керек болсо түлкүнүн ичегиси деп дагы тарыхта айтылат экен. Мен угуп калдым. Балдарга дагы, комузчуларга бир кеңеш, дайымата комузду кабы менен сактап жүргөн жакшы да. Ным тартып калат кээде. Мына суу өтпөгөн материалдар бар азыр. Сыртын ошондон алып, ичине болсо синтепондон калыңыраак кылып, такай үйдө болсо дагы капта сакташ керек. Убакыт чукулдап баратат. Сураган агай, сиз добулбастагы жасаптырсыз. Мына акыркы эмгектериңиз боюнча айтып берсеңиз. Мына бул эми бул урум аспапка кирет. Доол деп коебуз. Доол аспабы. Анан үнү момундай. Мурдакы жоокердик турмушта колдонулган аспап. Анан мунун чоң жасадым. Диаметри бир 140, значит, чоң да. Анан бул кичинекей, ошо ылайыктап азыр чоң нышан Нурланда жүрөт.
өткөндө ойношту аябай жакшы болду. Көчмөндөр оюнда. Көчмөндөр оюнда. Анан азыр эми муну кошуп койсоду дагы сонундай эме болот да. Рахмат. Намазбек агай, сиздин комузуңузду акыркы учурларда Орозов агайдын, сиздин, Сураган агайдын, Марат Берикбаев, анан Мирбек Манапаев агай ушул саналуу усталардын комуздарын алып сатып колдонуп жүрөбүз. Сиздердин комуздарыңыздар мына салыштырып көрсөк Карамолдо атана караганда чоңураак. Буну кандай таризде жасап атасыз? Өзүңүздүн ыкмаңыз боюнча өздүк комузуңузду айтып берсеңиз. Бул негизи эми баягы модернизация деген болот экен. Мына бир эки комуздун үлгүсүндө бирок чоңураак, кабел-тең чабылган комуз да. Бул комуз менен мисалы үчүн көпчүлүккө чыкканда черткенде добушу мындай күчтүүрөөк чыгат да. Эми илгерки бир күйлөрдөн кайрып койбойлубу? Ушунун эмеси кылып. Карамолдо атанын Такмаза деген күйүсү бар. Ошол теңүштөр комузчулар беттешкенде ошол салт боюнча ушул Такмаза менен баштачы дейт. Такмаза деген бул азил тамаша да. Салттуу карау күүлөргө кирет экен, ушуну чертип берейин. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Сиздер менен Намазбек Уралиев агайыбыз, Дастан Сарыгулов, Сураган Айдаралиев агайлар болду. Келерки көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.